Эмнеге айтылып калган деп изилдөөчүлөр да болду. Ал баягы көчмөндөр бүт жерде жашаганда ошон маймыл жашаган жерде көргөн деген сөздөр айтылат. Анан барып караса эле ошо ичеги турат дейт, кургап калыптыр, шамалга термелип үн чыгаттыр. Анан ошо ичегин алып жыгачты оюп алып ошентип комуз пайда болгон деп айтылат. Ошондон термелген бир күбө калган да, терме кандай.